туугандар. Келиңиздер. Эң сабатсыз бала кайра чыгып атат, Сакалчан. Барада тупой, уру, террорист, вахабист чыкты. Келиңиздер, сүйлөшөлү. Азыркы учурдагы могуреги күмтөр маселеси боюнча сүйлөшөлү туугандар. Күмтөрдө эме кылып, Кудай берсе, акча өндүрүп алабыз деп атат. Уктуңуздар, баарыңыздар. Баарыңыздар угуп атасыздар да. 261 миллиард 719 миллион сом берет экен. Кудай буйрса туугандар. Бул долларга отургондо 3 миллиард доллар экен туугандар. 3 миллиард. Дагы бирдеме дагы тыйындар бар экен аржанда. Бул деген эмнени белгиси? Бул деген Кытайдан кутулуп калабыз деген белги да туугандар. Кытайдын карызынан кутулуп калабыз деген белги, светтин баасы көтөрүлбөйт деген белги да бул туугандар. Светтин карызынан кутулабыз, 129 миллионду кутулат экенбиз. Ички карыз, сырткы карыз, короче, жарымын 50%-ын кутулуп коет экенбиз. Смело элечи. 50 эмес, даже 60-70%-ын кутулуп коет экенбиз. Ошон үчүн биз азыр эмне кылышыбыз керек туугандар? Аны баарыбыз билебиз да. Сатылбашыбыз керек. Митингге чыкпашыбыз керек. Бийликти кетсин деп сын айтпашыбыз керек. Туугандар, азыр биз колдошубуз керек, дух беришибиз керек. Сатылып, митингге чыгып, садыр кетсин дегендердин баары саткындар туугандар. Саткындар. Аны силер уже билесиңер да, туурабы? Эмнеге дегенде азыр Күмтөр менен күрөш башталды, мына Күмтөр менен. Күмтөр ал 3 миллиард долларды жөн эле берип койбойт, туугандар. Эмне деп? Күрөшөт, акча таратат. Уже таратуулар башталыптыр деп атат, акча таратыптыр деп атат. Маалыматтар келип атат. Мен деген лидерлерди, мен деген күчтүү эмелерди, саясатчыларды сатып алат экен Күмтөр. Атайын каршы кылат экен бийликке. Ошону эсиңерден чыгарбагыла туугандар. Эч кимге ишенбеңиздер, эч кимге. Бийликти кетсин дебегиле. Бул 1 жыл туугандар. 1 жыл бийликти кетсин дебей колдоп койсок туугандар. Биз Күмтөрдүн акчасын алабыз, жана ушетти. Анан Күмтөрдү да өзүбүзгө өткөрөбүз. Мына ошондо резкий скачок, экономика көтөрүлөт туугандар. Экономика көтөрүлүп, карызды кутулсак туугандар. Бул эмненин белгиси? Бул уже биз независимый айланып кетебиз, акырындык менен независимый өтүп кетебиз, акырындык менен туугандар. Сразу болбосо дагы. Кыргызстан көтөрүлүп бутка турат. Биз колдошубуз керек. Садыр Кожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти колдошубуз керек. Кетсин дегендердин баары душмандар болуп эсептелет. Кетсин дегендер. Бирок кетсин дебей сын айткандар мейли сын айта берсин. Сын айтат, ал айтабы, баарыбыз эле айтабыз сынды. Бирок кетсин, жарабай калды отставкага, Камчыбек Кыдыршаевич отставкага дегендер баары тең эле душмандар. Эптеп эле түшүргүсү келет. Эмнеге дегенде баарыбыз эми көзүбүз ачылды туугандар. 30 жылдан бери жеп ичип келген жемкорлор тегерек четинде билесиңер. Садыр Кожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич экөө эле калды. Экөө эле жалгыз деди бийликте. Тегерек четтердин баарында жүрөт дедилер, жемкорлор аралап. Ичип жеп алгандарын бергиси келбей, эптеп бирдеме кылып чүрүш керек болуп атат да бул бийликтичи. Аны баарыңар билебиз, шайлоо учурунан эле билинген ал нерсе. Баарыбыздын көзүбүз ачылган туугандар. Ошол дагы эле келатат, Эптеп бир косяк таба албай атышат булар. Мына Баткенде аябай шылтолоп, аябай ошону косяк илип атышты эле мынакей. Кетсин. Өткөндө бир бала чыгып алып, провокаторлор деп айтты дейт. Тилек Токтогазиев беле, Тилек Токтокунов беле чыгарттыр бир жаш баланы. Ушундай суроо берсек, бизди провокатор деди, бирок Тилекке каршы видеого тарта албай калдым дейт. Бирок мага айтты деп өзүнүн сөзү менен жөн эле айтып коюп атат да. Ал эмненин белгиси? Ал деген ушу бийликтегилердин дрессированный балдарын ошо жака Баткенге жиберип, атайын дрессировать этип туруп, ушундай суроолорду бер деп туруп жасалган бул. Атайын жасалган нерсе бул. Атайын ушундай суроолорду, мындай кычык суроолорду бердирип, атайын бийликти жаман көргөзүп карапайым элге. Ошондой ушундай иш менен алектенип атышат азыр.
ар бир булардын иши, ар бир кыймылы, ар бир кычык суроолордун баары тең. Бул атайын жасалма, бул баары жасалма, подготовленный булар. Атайын жаш балдарды, атайын начитанный балдарды үйрөтүп, тексттерге жазып берип, моголарды сүйлөп, ушу суроолорду бергиле. Ар бир кайсы чогулуш болбогула, обязательно баргыла ошол жака деп, уже баарын туш-туш тарапка чачыратып ийген да. Бүт жакта бар 7 област. Бизди тупой көрүп атат да, бар элечи. Мени вообще акылсыз, сен тупойсуң, түшүнбөйсүң дейт. Саясатты билбесең аралашпа дейт. Мен билем, жашынакай эле билем, көзүм ачылды. Кандай провокация болуп атат, кимдерди дрессировать этип жиберип атасыңар, анын баарын билебиз биз. Прекрасно билебиз аны. Көзүбүз ачылган. Анан жанагы Тилек Токтокунов, сен токтот болду. Былжырабай бергенди, токтот. Коррупция менен күрөшүп атасыңбы? Күрөш коррупция менен. Провокатор деп айтты деп туруп аны чыгарып туруп калп эле резонанс жаратпай. Айтса эмне болуптур? Айтсын. Провокатор десе эмне экен? Bir kişini провокатор деп койсо, Баткендик элинин баарын провокатор деп атат деп, атайын элди жүдүрбөтүп атат, жинди кылып атышат. Ошентип айтса деле мен колдойм, туура эле айткан. Анан айтпаган нерсени айтты деп калп эле телефонго тарта албай калдым, Тилекке каршы деп чыгып койсо эмне? Ошол чындыкка айланыш керекпи? Карапайым эл, баягы любой чогулушта, любой көпчүлүк арасында бирөө кыйкырып бакырып кол чаап койсо эле баары ошол кыйкырып кол чаба берет. Ал бул көнүмүш адат, бул баарыбыз билебиз аны. Кээ бир карапайым эл түшүнбөйт, эмнеге кыйкырып атат, эмнеге кол чаап атканын билбей эле анан туура деп чаба берет. Бирок терең ойлонуп келгенде, бул туура эмес айтыптыр деп калат. Бул атайын жасалма нерселер, туугандар, жасалма. Ал чек ара маселеси чечилет, Кудай буйрса, чечилет. Зым тартыла элекпи, значит чечилет. Ратификациядан өтө элекпи дагы? Туурабы? Мына Кемпир Абадты дагы дүрбөтүп чыктыңар эле. Протоколго кол коюптур, бүттү, берип салды деп. Буякта дагы ушундай история болуп атат. Протоколго кол коюлду, бүттү, берип салды, сатып салды деп. Ратификациядан өтмөйүнчө чечилбейт ал нерсе. Дүрбөбөгүлө, дүрбөп жарабайт болду, деметпейт дебей, андан көрөк ошол сыныңарды айтып кыла, туура эмес болсо туура эмес деп айтып кыла. Ана сатып ийди эле, мына берип ийди эле, ана мынтип ийди эле дей бербей. Биз азыркы бийликти колдойлу, туугандар, толук колдойлу. Уктабайлы, ойгонолу, туугандар, ойгонолу. Садыр Кожочтун ою сонун, жакшы программасы. Саясаты өтө сонун. Акырындык менен Кыргызстанды независимый кылгысы келет, акырындык менен. Буга азыр биздин бийликке азыр бүт дүйнөзүмдүн ичкен жеген жемкорлору бүт баары каршы. Мен деген контрабандист, бандиттердин баары тең каршы. Дүйнөзүмдөгү эң чоң контрабандисттердин баары каршы. Ошолордун куйругуна кырчып, куйругун басты. Эми ошолор тоскоолдук жаратып атат азыр. Мына Күмтөрдүн да куйругун басып атат. Күмтөрдө 3 миллиард элестеткиле, туугандар. 3 миллиард долларды өндүрүп алалы деп атат. 3 миллиард долларды ким жөн эле берип койсун? Бербейт. Обязательно ушундай болот, сатып алуулар болот. Ол бийлиңерди кетиргиле, 3,5 миллиардтын 1 миллиардын таратып берип туруп, 2 миллиардын чөнтөккө салат, 1 миллиардын таратат ошол чыккынчыларга, саткындарга. Анан саткындар иштейт, против Садыр Жапаров иштейт, против иштейт. Атайын жамандайт, каралайт, ар кандай нерсени жала жабат. Ошон үчүн азыр могу Күмтөрдөгү 3 миллиардты өндүрүп алгычакты биз колдоп, дух берип туралы, Садыр Кожочу менен Камчы Кылычбаев. Ошол акчаны алсын, алып берсин бизге. Аракет кылсын. Биз тоскоол жаратпайлы, туугандар. Сонун иштеп мына Күмтөрдү алайын деп атса, эми муну да алдырбайчы. Азыр Күмтөрдө 3 миллиардты алып калса, 3 миллиардты алса, анда жанагы каршы чыккандын баары тең жанагы. Күмтөрдү айтпады эле алам деп, албай калды го, тигинтип калды го, алтын жок дебеди эле дегендин баары өчөт анда, баары тең өчөт. Ошолордун баары кайра колдоп баштайт. Садыр Кожочту. Мына айткан сөзүнө туруп атат. Бирок кылайын десе, ошону кылдырбай атышат. Үчүнчү күчтөр. Тоскоолдук жаратып. Ошондой тоскоолдук жаратпайлы, туугандар. Биз колдойлу, карапайым эл колдойлу. Бийликке жулунбасаңар, колдогула. Чын жүрөк менен колдогула. Кыргызстандын келечеги үчүн. Кайдагы бир саясатчылардын, жемкорлордун келечеги бизге кереги жок. Ким сатылып, митингге чыгып,
Садыр Кожоевичтин отставкасын требовать этип, же болбосо Камчыбек Кыдыршаевичтин отставкасын требовать этип төркөлүш кылам десе, ошолордун баары саткындар болуп эсептелет. Анткени ал төркөлүш кыла тургандай Садыр Кожоевич эч кандай жаман эчтеке кыла элек азыр. Ошончолук төркөлүш кылып, отставкасын требовать эте тургандай жаман нерсе кыла элек, жаман иш кыла элек туугандар. Булар жөн эле ошол шылтоо кылып атышат азыр. Күмтөрдү шылтоо кылат азыр, көп нерсени шылтоо кылып, чек араны. Ошон үчүн көздү ачалы туугандар. Көздү ачып, колдоп, уктабайлы. Эми баарыңар баягы ойлоп атасыңар да, баягы шайладык, президентский башкаруу кылдык деп башында шайладык, бүттү эми иштеш керек го деп ойлоп тур, баары тең эле өзүбүздүн жумуш менен алек болуп. Бирок кийин токто, колдоо болду, уктабагыла, кетпегиле. Эми референдумду өткөрүш керек, реформа кылыш керек деп ошентип атып деп мына референдум өттү, Кудай буйрса. Эми референдум өткөндөн баары жакшы болот деп баары кайра кетип калды, баарычы. Унчукпайчы. Бирок референдум бүтүп эми кол коюу керек болчу, мынакей кол койду. Мыйзам мына күчүнө кирди эми. Эми бүттү, мыйзам кирди, күчүнө болду, эми өзүң билгенин кыл деп кетип калбай, эми дагы ошол ойдон ошол темп менен 84% колдодукпу, ошол 84% до конца колдош керек, до конца. Биз колдобосок күмтөрдөн акчасын өндүрүп алуу өтө кыйын болот. Мына өндүрүп алайын деп атканда тоскоолдук жаратып, отставкасын требовать этип төркөлүш кылабыз дегендин баары саткындар. Кичине убакыт берели туугандар, иштесин, көргөзсүн. 1 жыл, 2 жыл, жок дегенде 1 жыл. 1 жылдын ичинде көрөсүңөр го, сонун иштерди кылат, сонун. Анан азыр мына эчтеке боло элек жатып, эч кандай жаман нерсе кыла элек жатып, 15-inde митинг кылабыз деп тырчып алыптыр. Ким митинг кылам деп атат, мен түшүнгөн жокмун ошону. Ким кылат экен? Кайсы тараптар кылат экен? Июнь окуясына катыштуулар кылат бекен? Июнь окуясына жооп бербей эле окуй, давай чыгалы деп атабы же? Же энпочниктерди колдогондор чыгабыз деп атабы? Же жемкорлор акчасын бергиси келбегендер чыгалы деп атабы? Же күмтөрдөгү 3 миллиард долларды бергиси келбей, ошо күмтөрдүн акчасына сатылып чыгабыз деп атабы 15-inde? 3 вариант, 3 эле вариант туугандар. Либо ошол күмтөрдөгү акчасын бергиси келбей, күмтөрдүн акчасына сатылгандар чыгышы мүмкүн 15-inde. Либо бийлик көздөгөн креслого жулунуп аткан президент болгусу келгендер, либо ошол энпочниктер. Үчөө. Бийликти чүрүп алгандар. Мына энпочниктерди билесиңер, кимдин кызыкчылыгы, ал Американын кызыкчылыгы. Энпочниктер. Бийлик көздөп жанагы президент болгусу келген, ал дагы бирөөнүн кызыкчылыгы бар бул жердечи. Бир эле ал адамдык эмес, бул жерде башка саясатчылардын, башка өлкөнүн да кызыкчылары бар деп ойлоп калдым мен дагы. Ошо бийлик көздөп, кресло көздөгөндөр. Үчүнчүсү бул күмтөр 3 миллион долларды бергиси келбейт, 3 миллиард доллар. Мына 3 эле вариант. Ким митингге чыкса, ушул 3 вариантты эле ойлойсуңар болду. Бул Кыргызстанга чыккынчылык кылган деп ойлойбуз. Ошол туугандар. До конца колдойлу, колду таштабайлы, колдоп бериңиздер, мейлиңиздер. Ассаламу алейкум, дагы чыгабыз иншалла. Мейлиңиздер.